Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Сиздер менен кайрадан көгүлтүр экранда амандашып жаткандыгыбызга кубанычтабыз. Деги эле адам баласында бардык нерсе жакшы болуш керек. Кийими, келбети, өңү, жада калса жан дүйнөсү. Бирок бир нерсени толуктап айткым келет. Адам баласында жылмаюусу да жагымдуу болуш керек. Мына ошол жылмаюусунун жагымдуу болушу үчүн артындагы тиштери жакшы болуш керек. Биздин жылмаюубузду жагымдуу көрсөтүп турган тиштерибиз жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто тиш дарыгери, стоматолог Султан Газиев Адилет мырза болмокчу. Саламатсызбы, Адилет мырза? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Рахмат, жакшы. Жакшы. Эң алгач эле ушул жаатка кандай келип калгансыз? Алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Бул жаатта балким үй бүлөдө алектенгендер барбы? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Канча убакыттан бери деги эле ушул тиш дарыгери болуп эмгектенесиз? Негизи атам 5 бир тууган, өзүм атам. Атам 5 бир туугандын 4-өсү тең врач. Бирөө болсо бизде стоматолог, бири жекебиз өзү сабак берет. Анан бир гана менин атам өзү кичүүсү болгондуктан ал болсо милиция болуп иштеген. Анан жана өзүмдүн байкем айткандай аккан арыктан суу агат деген сөзү бар. Ошол сөзү кандай, мен болсо ошентип тиги өзүмдүн туугандарымдын артынан мен дагы ушинтип ак халат кийип медик болоюн деп чечтим. Жакшы. Деги эле дени сак тиш бул табияттан берилген белек гана эмес, биз аны күнүмдүк турмушубузда кылдат мамиле кылуу менен гана ага ээ боло алат экенбиз. Айтсаңыз, анан ушул тишке жана ооз көңдөйүнө кантип туура кам көрүш керек? Мына ушул жөнүндө айтып өтсөңүз. Адамдын бардык органдары, организмдеринен вот тиш болсо бул өз калыбына келбей турган орган деп айтсам болот да. Ошол себептен тишке аябай кам көрүү керек. Самовосстановление деп коет, кайра калыбына келбейт. Ошол себептен тишке абдан кам көрүү керек. Эки мал жуу деген профилактика менен гана жана өзүбүздүн уйку, общий иммунитет жакшы биздин тиштерибизди алып келет да негизи. Так. Негизи эле эртең мененки тамакка чейин жана эртең мененки тамактан кийин тиш жуугандар бар да. Мына ушунун канчалык деңгээлде туура, кайсынысы туура болот? Негизи эле эртең мененки тамакка чейин тиш жууш керекпи же болбосо эртең мененки тамактан кийин тиш жууш керекпи? Негизи кечкисин эки мал жууш керек да. Мисалы эртең кечинде жатаарда тамак иштеңер мисалы. Же тамак ичкенден кийин сөзсүз тишти жууп, анан жатуу керек. Себеп дегенде кариес болсо бул именно вот түнчүндө башталат, түнчүндө жейт да. Курт менен айтканда, жалпак тилде айтканда, курт именно түнчүндө жейт биздечи тишти. Ошол себептен именно тамак ичкенден кийин анан тишти жуу керек. Эртең менен ойгонгондон кийин жатаардан кийин сиз тишти жуудуңуз да, анда уже жууп кереги жок. Тамак эртең менен тамактанасыз, тамактангандан кийин гана тишти жууп, анан жумушуңузга же окууңузга кетүү керек да. Эгерде түнкүсүн жуубай жатып калсаңыз, анда эртең менен ойгонуп жуусаңыз деле болот, тамак ичкенден кийин да жуусаңыз болот да. Демек ошондо тамакка чейин дагы, тамактан кийин дагы жууган туура боло берет, э? Колдон келсе тамактан кийин жууш керек. Тамактан кийин жууш керек. Жакшы. Анан деги эле ошол сүт тиш баары бир түшүп калат деп көп учурда сүт тишке кайдыгер мамиле кылып коюшат да. Мына ошол деги эле ушул сүт тиштин түшүп, жаңы тиштин чыгышына сүт тиштин кандай ролу бар? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Сүт тиш болсо бул ролду аябай чоң ойнойт. Себеп дегенде постоянный тиштерибиз бар биздинчи. Ошо постоянный тиштерге таасирин берип калышы мүмкүн да. Эгер убагында дарылабаса. Анан кийин кээ бирөө дагы мындай суроолорду берет. Бул сүт тиш да буну жулуп эле салбайлыбы, эмне кереги бар дейт. Ал болсо ар бир тиштин өзүнүн срогу бар. Өзүнүн срогунда ал тиш түшпөсө, ал тишти алып салсаңар, постоянный тиштер прикуска аябай влиять этет. Жанагы кыйшык тиштер, оролгон тиштер ошондон ошонун пайдасынан келип чыгат да. Ошол себептен сүт тишке аябай кам көрүү керек. Балдардын да иммунитеттери аябай слабый болот. Ошол себептен 1-2 күндүн ичинде перостит, астемилит дегендерге бат эле ириңдеп, жаагына өтүп кетет да. Ошол себептен аябай кам көрүү керек.
именно вот сүт тиштерге. Ошол айтып калдыңыз, ириңдеп кетет депчи. Мына ошол сиздерге ошондой кайрылган учурлар болобу? Себеби көп учурда биз ден соолугубузду эмес, жумушубузду же болбосо дагы бир башка нерселерди биринчи орунга коебуз да, анан сиздерге кеч кайрылып калып, ушундай учурлар кездешкенби? Кездешет. Ал дайыма эле кездешип турган нерсе. Ириңдеп келген тиштерди биз болсо колдон келсе, мисалы да кариес менен келген адамдагы тишин биз болсо колдон келсе нервин албаганга да аракет кылабыз. Тишти канчалык көп азыраак өгөлөп, канчалык өмүрүн узартасың ошол себеп мененчи. Нервин алсаң, коронканы батыраак кийесиң. Коронка кийсең, батыраак тиш жумулат. Ошондой да, ошол себептен биз болсо дайыма ошо сактап калууга аракет кылабыз. Ириңдеп келсе дагы каналдарын болушунча жууп, тазалап, керек болсо ириңин кесип чыгарып, бирок тишти сактап калганга аракет кылабыз. Жакшы, анан айтсаңыз деги эле ушул тишти агартуу канчалык деңгээлде туура, канчалык деңгээлде мунун пайдасы жана зыяны бар, ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Негизи эле адамдын табияттан берилген тиши кандай болуш керек? Табияттан берилген тиши негизи азиатское происхождение, европейское происхождение, формасы, өңү түсү ар бир эменики ар кандай болот да. Ошол себептен негизи чистка кылган абдан туура. Ал болсо өзүнүн этаптары бар. 3 этап бар, 4 этап, кээ бирөө 2 этап кылат. Бирок жана карисогенная ситуация бар тудук коет. Ооздун ичинде кандай ситуация кандай болуп турат? 3 айда бир тазалаш керек болот кээ бирөөнүкү. Кээ бирөөнүкү 6 айда бир, кээ бирөөнүкү 1 жылда бир. Ошондой ситуацияга жараша чистка көрүү керек. Анан отбеливание боюнча, отбеливание кылыш үчүн ар бирөөнүн показаниясы керек. Мисалы, маңдай тиштеринде пломбалар көп болсо, ал тишти агартсаң, пломба менен тиштин ортосу көрүнүп калат. Же болбосо эмали кээ бирөөнүкү витамин жетпегендиктен, фтор жетпегендиктен кээ бирөөнүкү хрупкий болот, эмальдар жумшак болот. Аларга отбеливание кылса, аларга таасирин тиш агартуу бериши мүмкүн. Ошол себептен ошол ар бир пациентке өзүбүздүн индивидуалдуу подходду келтирип, анан кийин ошол чечимди кылсак туура болот. Анан витаминдер жетишсиз болот деп калдыңыз. Мына ошол витаминдерди деги эле кандай витаминдерди колдонушубуз керек? Тишке кандай витаминдер жардам берет? Витаминдер болсо эң көп эле бизде тишке колдонуп турган бул молочный продукты. Көбүрөөк молочный продукты жешибиз керек. Морепродукты. Анан кийин морепродукты, молочный, анан кийин витамин D керек бизге. Кальций керек, фтор. Вот ошолордун баары тиштин бекемдөөсүнө аябай жардам берет да. Айтсаңыз, анан деги эле сиз ушул тиш дарыгери катары сагыз чайноо тишке канчалык таасир берет, ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Сагыз чайноо бул болсо шилекейдин бөлүп чыгаруусуна аябай чоң ролун ойнойт. Ошол себептен мисалы жевательный ирис, жанагындай сплавленный сыр, вот ошондой сырлар жегенде ооздун ичинде жанагы глубокий фиссура деп коет, эки тиштин ортолорунда ошол жака тамактардын калдыктары калып калат да. Ошол себептен жвачка чайнаганда, сагыз чайнаганда ошол жактан шилекей жакшы промываемая зону жакшы чайкайт да ооздун ичинчи. Анан жана тамактын калдыктарын кетиргенине жакшы эмесин ролун ойнойт. Бирок ачкарын сагыз чайнаган бул ашказанга абдан зыян да. Ошол себептен тамактан кийин сагыз чайноо 20 мүнөт, 10 мүнөткө чейин абдан туура болот. 20 мүнөт, 10 мүнөткө. Анан деги эле ушул тишке курт түшөт деп жатабыз. Мына ушул тишке эмне себептен курт түшөт, эмне себептен ушул тиштер чирийт? Биринчи орун бул негизи дүйнө жүзү боюнча 99-98% адамдардын эмеси кариес түшөт негизи тиштергечи. Аны аябай профилактикалык кам көрүш керек. Бирок кандай болбосун, бул тиштин өзүнүн структурасы кандай, анан постоянно тамак налету калат, ооздун ичинде уктап калабыз, ошондой өзүбүздүн күнөөлөрүбүздүн кесепетинен келип, ошондой кариестер келип турат да негизичи. Анан бул кариес болсо, ооздун ичинде мисалы тамак калдыгы калса, ошол тамак калдыгына бактериялар жабышып, андан ары анан кариес ошондон ары микрофлора бөлүнүп, ошондон ары анан күчөйт да. Деги эле жантан бери кариес жөнүндө айтып жатасыз. Өзү кариес деген өзү эмне, буга кандай себептерден ушундай кариес пайда болот? Себептери кандай, ошону айтып берсеңиз. Кариестин себептери бул баягы эле неправильная гигиена, туура эмес тазалоо тиштерди, убагында тазалабоо, улам 1 жылда 6 айда 1 жолу стоматологко көрүнбөө, ошолдун себебинен келип чыгат негизи кариес. Бирок кариестин өзүнүн стадиялары бар да. Мисалы,
биринчи стадия, экинчи, үчүнчү, төртүнчү стадия. Бирок биринчи, экинчи стадияда поверхностный ана кариес, фиссурный кариес деп коебуз. Ошол кариестерде адамдын симптомдору келбейт да. Адам симптомдору жок, адам аны байкабайт. Мисалы үстүңкү тиштер болуп калса, үстүңкү тиштерди адамдар өздөрүнүн тиштерин көрө албайт. Стоматологко да барбайт. Анан ал үчүнчү стадия болгондо таттуу, анан муздак тийсе, анан сезип баштайт. Анан эмне болуп атат деп жүрө бериши мүмкүн. Төртүнчү стадияда бул эң терең глубокий кариес. Буунда уже нервке жетип кала турган уже убагы да, тиштинчи. Ошол уже төртүнчү стадияда бул уже 50-50. Колдон келсе нервти сактап калганга аракет кылабыз. Болбосо көбүрөөк ооруп кала турган тиш болсо анда нервтин алганга туура келет. Ошол убакта кайрылгандар көп учурда 70-80% пациенттер ошо муздакка сезип атат, уже ооруй баштады дегенде келет да. Ошондо кариестин 4 стадиядан турат экен да. Ошонун кайсынысы коркунучтуураак болот да? Эң төртүнчү стадияда глубокий кариес. Төртүнчүсү. Жакшы. Анан менин бир жерден окушум боюнча бул кариести чылым чегүү дагы пайда кылат экен да. Ушул туурабы? Тамеки чегүү да? Тамеки чегүү кариести пайда кылат, ооба, бирок көбүнчө налетту пайда кылат, пародонтозду пайда кылат. Себеп дегенде тамеки чеккенде смола бар да, билесиз, ошо өпкөгө жабышып жана өпкөнүн дем алышы оор болот. Ошол налет болуп, ооздун ичинде жана тактарды, кара так, саргайганын баарын ошо тамеки алып келет. Анын артынан эмне келет? Ал налет болгондон кийин тамак калдыктары шарахабаты быдырала болуп калат да. Мисалы тиштин эмальдин бети жылмакай болбой. Ошол жерлерге тамак жабышып ошонун кариес болушу мүмкүн да. Бирок ал деле ар бир адамдыкы индивидуалдуу ар кандай. Деги эле ушул чылым чеккен жарандарга кулагына күмүш сырга кылып айтып өтөлү. Өз ден соолугуңуздун ээси болууну кааласаңыз, анда чылым чекпеңиз. Негизи эле чылым чегүү кариести алып келет экен. Бул биздин кеп кеңештерибизде кулагыңызга күмүш сырга кылып жана көкүрөгүңүзгө кыттай уйтуп сактап алыңыз демекчибиз. Анан айтсаңыз деги эле ушул дарыгерлерге канча убакытта кайрылып туруш керек сиздерге? Негизи адам баласынын тиши ооруса, оорубаса деле канча убакытта сиздерге кайрылып турушубуз керек? Негизи идеалдуу түрдө врачка 6 айда бир кайрылып турганы эң туура. Анан ар бир адам өзүнүн ден соолугун билет да, эмне болуп атканын. Оозунда эгер өзүнө сезип баштаса, начар болуп атканы 3 айда бир деле кайрылып турганга туура келет. Бирок врачка кайрылгандан кийин, мисалы, мага пациенттер келсеңиз, мен болсо өзүм айтып турам. Мисалы, сиз болсо бир 3 айда бир мага келиңиз деп. Өзүм айтам, эмкиде канчадан келет, кайсы убакта келет. Кээ бирөө айтат, 1 жылга чейин кете берсеңиз болот. Кээ бирөө 6 айдан кийин. Бирок нормалдуу биз көбүнчө айтылган эмеси боюнча бул болсо 6 айда бир жолу көрүнүп туруу керек да. Эгер тиш боюнча кандайдыр бир сиздерди түйшөлткөн суроолоруңуздар болсо, экран алдындагы WhatsApp номерлерибизге SMS билдирүү калтырсаңыздар болот. Сиздерге Адилет мырза жооп бермекчи. Андан ушул гингивит деген оору бар экен тиштечи. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, деги эле бул гингивит деген эмне? Гингивит деген бул воспаление десен, орусча айтканда, десналардын кызарышы, аябай шишиши, анан десналары канайт жууганда. Анан аябай эң эмеси, проблемасы бул ошо аябай неприятный запах, жагымсыз жыт ооздон чыгат. Ошол ал болсо, ал убагында дарыгерге, врачка кайрылбасаңыз, ал болсо кийинки стадияларын өтүп кете берет. Ошол себептен сиз тиш жууганда десналарыңыз канап баштаса, оозуңуздан жагымсыз жыт чыгып баштаса, сөзсүз стоматологко кайрылыңыз. Ал болсо канчалык эрте кайрылсаңыз, өз убагында дарыласа, ошончо жеңил өтөт да. Ал болсо анын себеби, келип чыккан нерсеси, бул болсо налет, баягы эле камень, периодонтальный, парадонтальный карманды деп коет. Ошол жерге таштар чогулганын себебинен ошентип десна шишип, ошентип ушактан жагымсыз жыттар чыгып баштайт. Ошон үчүн жана 6 айда бир жылда бир чистка керек деп ошон үчүн айтылат да. Ошол тиш канап баштайт, ошондон улам пайда болот дедиңиз. Негизи эле ушул тиштин канашына эмне себеп болот? Эмне себептен ушинтип тиш канап баштайт? Тиш канап эмес, десна канап баштайт. Десна канаганда, ошо мен айтып атпаймынбы, жанагы парадонтальный карман, тиштин өзүнүн кармандары бар. Ошо кармандарына таш, налет, камендер тыгылып баштаганда, ошол десна шишип, өзүнүн мындай мага жардам бер деген реакциясын көрсөткөн нерсеси да, деснач. Бизде ушундай эме болуп атат, проблема болуп атат деген. Биз болсо көңүл бурбайбыз. Ошо любая боль, кандайдыр бир оору, кандайдыр бир жыт, бир кандайдыр бир признак, кандайдыр бир себептер келип чыкса эле,
бул айтат эмнени, бул стоматологко кайрылууну керек, жүрө бербеш керек да. Ал себептенчи ошол жисна канаса эле барсаңыз, стоматологтон ошол жактан профессиональный чистка кылып, оозду полный тазалап, анан ополаскивательдерди дагы биз өзүбүз беребиз, ар бир адамга индивидуалдуу өзүнүн. Ошону чайкагандай, ошондон кийин буйруса, андан ары уже процессти токтотууга мүмкүнчүлүк бар. Анан деги эле айтсаңыз, ушул кандай тиш щетка, кандай тиш пастасын колдонушубуз керек? Тиш щетканда катуу, жумшак болуп бөлүнөт, ошонун кайсысын колдонушубуз керек? Щетканын дагы түрлөрү бар. По тяжести, жесткости бөлүнөт, ал дагычы. Анан кийин мисалы кээ бирөөнүкү болот, аябай чувствительный зубы деп коет, аябай сезгенет да тиштеричи. Ал мисалы ал учурда болсо өтө катуу жесткий мисалы щетканы алсаң, ал чувствительность уламдан улам көбөйө берет да. Ошол себептен ар бир пациентке мисалы кээ бирөөнүн аябай чувствительный болуп атса, пастаны дагы для чувствительных зубов со фтором алып, жумшаараак щетка менен туура эрежеси менен тиш жууса, ошонун 1 ай 2 айлап туура колдонсо, бул болсо уже ошонун баары алыстап жоголуп баштайт. Ошол нерсе ар бир эмеге жараша болот да. Пациентке жараша, ар бир тишке жараша. Убакыт учкан куш демекчи, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Анда эмесе Адилет мырза, деги эле кыргыз элине болгон куттуктоолоруңуз, каалоо тилектериңиз болсун. Сизге эркин микрофон. Барыңызга кааларым ден соолук, тиштериңер оорубасын, өзүңүздү сак караңыз. Биз акылат жандар, биз ар дайым сиздерге кызмат кылууга даярбыз. Барыңыздарга чоң рахмат. Бир туугандарым, тааныштарыма чоң салам айтам. Оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар, сак саламатта көрүшкөнчө. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Деги эле ишиңизге ийгилик, адам баласынын ден соолугуна кам көрүп, жылмаюусуна жагымдуу шарт түзүп берип жүрө бериңиз демекчибиз. Бүгүн бизде конокто тиш дарыгери, стоматолог Султангазиев Адилет мырза болду. Бүгүн ден соолугуңузга убактыңыздын жоктугу, эртеңки убактыңызга ден соолугуңуздун жоктугу дейт. Андыктан ар бир убактыңызды баалай жана бактай билиңиз дагы. Сиздер менен дарыгерлер бурчу болду. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.